Саламатсыңарбы, урматтуу угармандарым. Назарыңыздарда мен Чолпон Качкынбек кызы жана көптөн күткөн эки тарап чыгармасы. 3-чү китеп 11-чи бөлүм. Сауырбек 2 күндөн бери бир нерсени ойлонуп, сана аркап жүргөнүн байкады энеси. Бул эмне болуп калды? Арактай ичелек. Өгүнү милиционер келип кеткенден бери ойлонуп эле калды. Балам, өгүнкү милиция эмне дейт? Тамакка отурганда астыртан сурады энеси. Эч нерсе деген жок, апа. Ай балам, мен көрүп атпаймынбы? Сен ошондон бери бир башкача болуп калдың. Эмне болду деги? Апа, эч нерсе болгон жок. Сауырбек апасына эч нерсе айткысы келбей кыжырданды. Балам, ушинтип жүрө бересиңби эми? Бирөө жарым болсо караштырып, үйлөнүп, оокат кылсаң боло. Атаң да тигинтип өтүп кетти кургур. Эми мен бир нерсе болсом, колоюп жалгыз каласыңбы? Кемпир кемшеңдеп ыйламакчы болду. Сауырбек ордунан туруп кетейин деп барып, кайра отурду. Апа, болду эми, ыйлабаңызчы, деди. Апасы Сауырбекти таңыркай карап калды. Буга эмне болгон? Адатта орой сүйлөп чыгып кетчү эле го. Апа, мен бир нерсени ойлоп атам. Эмнени ойлоп атасың, айтчы балам. Акыры баласы чечилип, сырын айтаарына кемпирдин бешинеси жанды. Апа, өгүнү келген милиция мени шаарга барып, сотко катышып, күбө катары сүйлөп бер дейт. Кокуй эмне дейт? Апа, сиз мени жакшылап угуп туруңузчу. Баягы Алмаз деген неме тирүү экен. Тиги баягы аркы өздөгү Алмазбы? Ооба апа, ошол тирүү экен. Аны эч кандай тоо басып калбай эле тип-тирүү Бишкекте жыргап жашап жүрүптүр. Кокуй, анан кантип аны эч ким билген эмес. Ал атын өзгөртүп алып жүрчү экен. Ал шаарга чоң фирма ачып, аябагандай бай адам болуптур. Бирок анын ким экенин өкмөт билип калыптыр. Аны камап салышыптыр, жакында сот болот экен. Ага мурунку болгон ишти да кайра мойнуна коюшат экен. Сауырбек аргасы түгөнгөн адамдай улутунуп алды. Кокуй балам, эмне болгон мурунку ишти? Апа, сиз билесиз да, ошондо мени өлтүрөм деп келген. Балам, сен ошондо ал жигит сени өлтүрөм деп келгениңе көзүң жетеби? Ал сени сактап калганы келгем дептир го дегенде. Анан чындап эле, сени өлтүргүсү келсе, сени жонуна көтөрүп, тышка алып чыгып алып өлтүрөт беле? Өлтүргүсү келсе, сени үйдөн эле өлтүрүп, үйдү жакшылап өрттөп салат эле го. Апасы баласын суроолуу карады. Сауырбек апасынан көзүн ала качты. Жерди тиктеп ойлонуп калды. Апа, эми анын кандай мааниси бар? Ал эмнеге мени сактап калмак эле? Өлтүрөйүн деп эле келген болуш керек, деди Сауырбек ишенимсиз. Балам, ошонун азыр абдан чоң мааниси бар. Кемпир телмирип улутунуп алды. Апа, иши кылса ошол Алмаз азыр кайрадан СИЗОдо экен. Сот болгондо мен барып, анын кылганын далилдеп беришим керек. Мени өлтүрөм деп аракет кылган, үйдү өрттөгөн ошол дешим керек. Мен Арсарды сактап калайын деп чечтим. Балам, сен чын эле Арсарды сактап калгың келеби? Ооба апа, эгерде мен ошондой көрсөтмө бербесем, милициялар Арсарды отургузушат экен. Ошондой бекен. Кемпир бир саам ойлонуп калды. Бирок сен Арсарды жалган менен сактап калам деп жаңыласың, балам. Эгерде сен карандай чындыкты айтсаң, Арсарды да, өзүңдү да сактап каласың. Эгерде кайрадан эле жалган айтсаң, тирүүлөй өлгөнүң ошол, балам. Мен да карып, бир бутум көрдө, бир бутум жерде болуп турат. Сенин жашооңдун ушундай болуп калганын көрүп отуруу мага кандай кыйын экенин билбейсиң сен.
Баарын башынан өзүн бузуп алдың. Атаңдын эрке баласы болуп, баардыгы мен айткандай, мен каалагандай болот деп жүрүп, ушул жашоого туш болдуң. Эгерде сен Арсарды алдап, анын тагдырына балта чаппаганыңда, Арсардын да турмушу, сенин да турмушуң таптакыр башка болмок. Кемпир көзүнүн жашын этеги менен арчып, унчукпай калды. Сабырбек да ойлуу отурду. Эне, айтыңызчы, ошондо мен кандай чындыкты айтышым керек? Мага деле ушул жашоом жагып атат дейсизби? Мен да тажап бүттүм баарынан. Мен кээде ушундан көрө өлүп деле алгым келет. Сабырбектин үнү каргылданып чыкты. Балам, өлүм деген адамды азаптан кутулта албайт. Аркы дүйнөдө барганыңда бул жашоодо кылгандарыңа Кудай алдында жооп берээриңди унутпа. Өлүп алсам эле азабым бүтөт дейсиңби? Андан көрө менин сөзүмдү жакшылап укчу балам. Кемпир баласын кайгыдан от өчүп калган көздөрү менен өтүнүчтүү карады. Апа, эмне эле деп атасыз? Мен өзүмдү сактап калгыдай. Мен эмне, түрмөдө отурамбы? Балам, сен түрмөдөн да жаман жерде отурасың. Сен жалаң өзүңдүн калпыңдын туткуну болдуң. Сен көр дүнүйөгө манчыркап, көкүрөгүңдү кирдеттиң. А көр дүнүйө ушинтип бир күндө эле жок болуп калышы ыктымал. Мына, атаң өлгөндөн бери малдын аягына да чыгып бүттүк. Машинеңди да саттың. Же иштеген ишиң да жок. Мындан ары эмне кылып жашайбыз? Эртеден кечке арактан башың чыкпай калды. Мен энең болгон үчүн чыдап жүрөм. Эжелериң деле жолобой калды. Башкалардын баары сенден жүзүн буруштай чак эле. Кана, атаң барда ушул жерде жорголоп жүргөндөр. Бирөө келип абалыңды сурадыбы? Апа, анын баары иттер да. Атамдын акчасына карап жүгүнүп жүрүшчү турбайбы? Мен да түшүндүм ошону. Бирок мен эмне болуп өз калпыма туткун болдум. Сен башынан эле баардыгын калп менен баштадың. Арсарды алдап алдың. Анан кош бойлуу немени сабап өз балаңды өлтүрдүң. Анан алмазды жалган жала жаап кестирип ийдиң. Баардыгын туура кылып атам деп өзүңдү да алдадың. Деги эле айта берсем толуп атпайбы? Сен өз жашооңду жалаң жалган менен курдуң. Ошондуктан кыйрап калды жашооң. Мен ушунча жылдан бери сага ооз ачкан жокмун. Атаң мени ооз ачкыс кылып жүрөгүмдүн үшүн алып бүткөн. Бирок эми мен бир бутум менен көрдө туруп, сенин көңүлүң үчүн калп айта албайм балам. Кудай өзү сага дагы бир мүмкүнчүлүк берип атат. Эгерде сен сотто баардык чындыкты айтсаң, сенин жашооң өзгөрөт. Болбосо сен... Апа, ошондо мен чындыкты айтсам, мени түрмөгө отургузуп коюшсачы. Жалган көрсөтмө бергендик үчүн да жаза бар экен да. Балам, сени отургузуп коюшса, сен ошону менен өз кылгандарыңдын жазасын аласың. Бирок сенин көкүрөгүң тазаланат. Сенин ыйманың тазаланат. Ыйманың тазаланса, сенин кайра жаралгандай болуп, таптакыр башка адам болуп каласың балам. Сен ушинтип чайналбай жашооңду оңдойсуң. Бирок сени отургузбашы да мүмкүн. Ал иштин өткөнү качан? Эгерде сен чындыкты айтсаң, Арсарды деле эч ким отургузбайт. Сен аны ошол абалга жеткиргениңди да мойнуңа алышың керек. Чындыгында сен аны ошого жеткиргенсиң да, туурабы? Ошондуктан сен болгон чындыкты айтып, Арсарга доом жок десең, аны эч ким соттобойт. Апа, ошондо бардыгына мен күнөөлүү болуп калдымбы? Сабырбек апасын суроолуу карады. Ооба балам, бардыгына сен күнөөлүүсүң. Сен жаштыгың менен жаңылдың. Атаң буга чоң салым кошту. Ал сени башкалардан өзгөчө кылам. Балама бардыгы башын ийип турушу керек деп атып, баарын сенден алыстатып салды акыр аягы. Сени туура эмес жолго салды. Мен каршы болсом, камчы менен жонумдан кайыш тилчү. Ошондуктан мен таптакыр унчукпай калдым.
Мен мунун баарын сени сактап калгым келип айтып атам, балам. Апам мени жаман көрөт деп ойлобо. Сени жаман көрсөм, ушунча азабыңа чыдайт белем. Сен эмне болот деп өлүп калуудан да корком. Кемпир булкулдап ыйлап жиберди. Апа, мен чын эле баарын башынан өзүм бузган окшойм. Мен аны өзүм деле түшүнүп келатам кийинки кезде. Бирок мен бул абалдан кантип чыгаарымды билбей жүрөм. Сиз туура айтып атат окшойсуз. Мен баарын мойнума алышым керек. Бирок тиги Мелиса Алмазды күнөөлүү деп айтышың керек. Болбосо өзүңө жаман деп коркутуп кетти. Сабырбек башын жерге салып отуруп калды. Балам, мен айтайын дегенимдин баарын айттым. Эми калганын өзүң чеч. Кемпир көз жашын этегине арчып, ордунан турду да тышка чыгып кетти. Сабырбек ордунан козголбой, ойлору он талаа болуп далайга отурду. Паша бул жолу Алмазды алдап койду. Ал Москвага барып, Степановка кезигип, аны менен андан ары кандай кылышаарын сүйлөшүп, кайра Бишкекке учуп келди. Мурунтан керек болуп калабы деп даярдап алган жалган паспорту менен мейманканада жашап калды. Алмазга кантип жардам берүүнүн амалын издей баштады. Арсарды кайда катышканын табыш керек. Бирок кантип? Көп ойлонуп, акыры бир амал ойлоду. Ары жак, бери жагын жакшылап ойлонуштуруп, ошол оюна токтоду. Ооба, ошентип аракет кылып көрөйүн. Бирок мага ишеничтүү жардамчы керек. Паша түн жамынып, жардамчысы Нургазыга барды. Аны менен оюн бөлүшүп, жардам сурады. Паша, бул оюң жакшы экен, бирок опурталдуу албетте, деди Нургазы Пашанын оюн угуп. Нургазы, бул чын эле абдан опурталдуу, бирок жакшы бүтүшү деле толук мүмкүн. Сен жакшылап ойлон. Эгерде күмөн санап атсаң, мен сени мажбурлабайм. Жок, Паша, мен күмөн санабай элемин. Мен сага жардамдашам. Алмаздын мага кылган жакшылыктарын кантип унутам? Мен макулмун, деди ишенимдүү. Экөө кол алышып сөз бекитишти. Эртеси эми Асейин Муратовичтики болуп калган офисти дүрбү менен алсыраактан аңдышты. Алардын көңүлү Ринатка токтоду. Бул шумпай ат тезегин кургатпай келет экен бул жерге. Бул дайыма чал менен байланышта болуп жүргөн адам. Мен муну мурунда көргөм. Тиги чал болсо көрүнбөйт. Ал бул жерге келбейт деле го көп. Демек, бул жерди тиги чаар бет иштетип атат. Биз ошону алышыбыз керек, деди Паша. Ооба, мен да ошентип ойлоп атам. Азыр ал чыкканда биз артынан калбай жөнөшүбүз керек, деди Нургазы. Экөө Ринат чыккыча күтүштү. Ал чыгаары менен анын артынан жөнөштү. Ринат бир чоң дүкөндүн жанына келип токтоду. Машинадан түшүп, дүкөнгө кирди. Ушул учурда Паша менен Нургазы анын машинасынын артына отуруп калышты. Паша тапанчасын алып чыгып даярдады. Тиги чыккыча ылдый жатат туралы. Ринат капарсыз машинасына келип отурду. Дүкөндүн алдынан бир аз жылып кеткен соң, Паша акырын өөдөө болуп, тапанчасын Ринаттын капталына такады. Үнүңдү чыгарба, деди Паша орусча. Ринаттын жаны чыгып кете жаздады. Маңдайындагы күзгүдөн арттагы экөөнү көргөндө денесин майда калтырак басты. Машинаны четке токтот. Ринат унчукпай машинаны жол жээгине токтотту. Мен жакшылап ук, эгерде сага жашоо керек болсо, арсарды кайда кармап атканыңды айт. Болбосо ушул жер сенин акыркы аялдамаң болот, деди Паша тапанчаны катуураак такап. Мен анын кайда экенин билбейм, деди Ринат жалдырап. Эй, болду эми. Сен мага жомок айтпа.
Билбесең арга жок, сени ушул жерде жайлаганга туура келет. Ал качып кеткен. Терезеден шейшеп менен качып кетиптир, мен чын айтам. Ринат жандал бастады. Мен сага эмне дедим? Же сен түшүнбөй элесиңби? Жок, мен чын айтам. Арсар качып кеткен. Мен анын ордуна ошого окшош бир кызды таап, ошону видеого тартып аткам. Арсар болсо жер жуткандай жоголду. Ишенбесең, мен ошол жерди, ошол кызды көрсөтөм. Болуптур, айда ошол жака. Эгерде кылт этсең, атып салам. Мен сага боорум оорубайт, деди Паша. Ринат шаар четиндеги ээн жердеги 9 кабат үйдүн жанына келип токтоду. Нургазы, мунун колуна кишен сал. Нургазы машинадан түшө калып, Ринат отурган жака өтүп, анын колуна кишен салды. 9-чу кабатка чыгышты. Алар киргенде конок бөлмөдө отурган кыз ордунан секирип тура калды. Отура бер, деп буйруду Ринат. Сен кимсиң? Деп сурады Паша. Мен Нургүлмүн. Мени бул жерге могу киши алып келген. Мен айтканды кылсаң, жакшы акча төлөп берем деген. Кыздын да жүрөгү түшүп араң сүйлөдү. А бул кыз чын эле Арсарга окшош экен, деп ойлоду Паша. Кийин биз менен барасың, деди Паша өкүм үн менен. Эй Сауырбек, сен акыркы жаңылыктарды уктуңбу? Бурчта турган Саяк Сауырбекти көрөөрү менен кыйкырды. Эмне болгон жаңылык? Сауырбек токтоп калды. Элдин баары дүңгүрөп атпайбы? Баягы жылы сен кестирип ийген Сүйлөөк абамдын баласы Алмаз типтирүү турбайбы? Бандит болуп кетиптир го. Саяк жер жаңырта каткырды. Кечинде телевизордон айтпадыбы? Сүрөтүн да көрсөттү. Ал деген башка ат менен жыргап жашап жүрүптүр. Кычырайт демеле. Сенин аялың эмне эле дайыны жок болуп калды десе, ошого кеткен жок беле? Эмне? Сауырбектин куйкасы курушту. Саяк менен мушташкысы келди. Бирок унчукпай эле басып кетти. Энең дурайын десе. Бир кезде сабыке деп жорголоп жүрчү эле, эми шылдыңдап атканын кара. Кайра урулуп үйүнө кетти. Дарбазаны катуу тээп ачты да сарайга кирди. Тамда илинип турган жипти алып, анын бир учун илмек кылып байлады да, уйдун акырынын кырына туруп, аркандын бир учун устунга байлады. Дарбазадан бая эле кирди эле, үйгө эмнеге кирбей атат? Сауырбектин энеси сана аркап, тышты тыңшап калды. Эмне болуп атат деги? Короого чыгып, ачык турган сарайдын эшигин көрүп, жүрөгү шуу дей түштү. Сарайга чуркап кирген кемпир баласынын асынып калганын көрүп, ачуу чаңырды. Ошол тапта дарбаза туштан өтүп бараткан кошунасы кемпирдин чаңырганын угуп чуркап кирди. Асынып турган Сауырбекти көргөндө илинип турган чалгыны ала калып, арканды кесип жиберди. Сауырбек жерге күп этип кулап түштү. Баласын баса калган энеси көзүнүн жашын көлдөтүп, Сауырбекти башынан кучактап калды. Апа, бул тирүү экен, доктор чакыртыш керек, деп кыйкырды кошунасы. О Кудай, айланайын Кудай, баламдын күнөөлөрүн кечире көр, баарын мен мойнума алайын. Айланайын Кудай, баламдын алтын жанын аман кое көр. Кемпир асманды карап, боздогон үнү Кудайга жеткидей болду. Сауырбек көзүн ачты. Апа, кечириңиз мени. Мен жашагым келбей калды, деди Сауырбек араң дем алып. Олда балам-ай, андан көрө сотко барбайт белең. Болгон чындыкты айтсаң жеңилдеп калат элең го. Кемпир көз жашын көлдөтүп, баласын катуу кучактады. Апа, үйгө киргизиш керек Сауырбекти. Кошунасы кемпирди акырын ары түртүп, Сауырбекти так көтөрүп үйгө алып жөнөдү. Айыл ичи уу-дуу болуп калды. Ай,
көрсө тиги сүйлөөк абамдын баласы тирүү тура. Ооба, телевизордон көрсөтпөдүбү? Тиги Сабырбектин аялы ошого тийип алган деп атышат. Ошондой эмне эле Момун абамдын короо жайы зыңкыйып калды десе, бизнесмен күйөө баласы бар тура. Болгондо да аныңар укмуш кыйын бизнесмен болуптур дейт го. Ой, ал бизнесмен болбой эле бандит болуп кеттир. Түрмөнүн начальнигин өлтүрүп салып качкан дейби? Аны тоо басып калды деп атышпады беле? Тоо баспай эле аман элекен, атын өзгөртүп алып жыргап жүргөн турбайбы? Сабырбек ошону угуп алып, асыны өлө жаздаптыр коргур. Ошол аялын аябай сүйчү окшойт. Анысы кеткен ичкиликке берилип, башка аял албай койбоду. Тиги Шуркуя болсо тиги бандитке тийип алып жыргап жүргөн тура. Арсар деле бузулган го, мурун жакшы кыз эле. Ой, Шумдугай, ушундай да болот экен, ушунча жылга антип ичкенебей жашап жүрүшөт десең. Ай, чындыгында эмне болгонун ким билет? Болдугулачы божомолдоруңарды. Алмаз дери жараган жигит болуптур. Кантип эле бандит болуп кетсин? Ооба, кичпейил, ак көңүл эч качан жок дебеген жакшы боло болчу. Алмаз кантип эле ал киши өлтүрсүн? Байкуш Калдар акем Алмазды ойлоп сарсанага болуп канча жыл куурады. Ошо кишиге эле жаман болуп калды. Бул кабар желдей тарап отуруп Калдар акеге да жетти. Мал караганы барган айылдашы Темир амандашканы кирди Калдар акеникине. Салам алейкум аба, дени кардыңыз сак, жакшы турасызбы? Кел, турабыз Кудай деп. Калдар аке анын келгенине сүйүнүп төргө өткөрдү. Ат карап келдим. Баягы кызыл ат жок болуп атат, байкаган жоксузбу? Жок, кызыл атты байкагыдай болгон жок. Ылдый жакта жокпу? Жок болуп атат, таппай койдум. Аба, сиз жаңылыкты уктуңузбу? Эмне болгон жаңылык? Калдар аке келген киши жакшы сөз айтпасын жон териси менен сезди. Мен укса керек дегем да, кап. Ай, сен эмнени айтайын дедиң эле, айтпатыраак камыктырбай. Аба, сиз отуруңузчу, толкунданбаңыз. Айтчу кебиңди айт деп атам, тайсалдабай, эмне болду эле? Калдар аке отурду. Эме тиги сүйлөөк абамдын баласы Алмаз тирүү турбайбы? Ок, кысы талак, эмне дейт? Калдар аке бозоруп чыкты. Бул кайдан билип алган аны? Ой, сиз толкундамаңызчы, баары жакшы. Ал көрсө тирүү экен, кече телевизордон айтты. Эмне? Телевизордон дейсиңби? Калдар аке ого бетер бозоруп чыкты. Аңгыча тыштан аттын дүбүртү чыкты. Бир саамдан кийин үйгө демикке Молдагазы кирди. Кирип келип отургандарды карап калды. Буларга эмне болгон? Тиги баарын айтып салган го. Салам алейкум аба. Калдар аке менен учурашып, анын жанына отурду. Тиги менен башын ийкеп учурашып койду. Темирди көп жактырчу эмес Молдагазы. Митам, кыйды киши деп айылдагылардын көп эле жаман көрүшөр эле аны. Ай, айланайын Молдагазы, мынабу эмне деп атат я? Аба, өзүңүздү кармаңызчы, ооба, Алмаз тирүү экен. Молдагазы кептин төркүнүн түшүндү. Эмнеге аны телевизордон көрсөттү? Ооба, аны телевизордон көрсөттү. Ал тирүү экен, шаарда атын өзгөртүп жашап жүрүптүр. Түрмөдөн качып кеткенден кийин ошентсе керек. Аба, мен төргө чыгып кызыл атты карап келейинчи. Калганын мына Молдагазы деле айтып берет. Темир ордунан туруп шаша чыгып кетти. Ай, Молдагазы, баарын шашпай айтчы, эмне болуп кетти? Аба, аны түрмөдөн качкан, мурунда киши өлтүрүүгө аракет кылып отурган, анан түрмөнүн начальнигин өлтүрүп салып качканга шектүү деп кайра камап коюшуптур. Жакында сот болот экен. Атын өзгөртүп жүргөн экен ушунча жылдан бери. Түрмөнүн начальнигин өлтүрүп качкан деп атышат.
Бирок мен буга ишенбейм таптакыр. Алмаз кантип киши өлтүрсүн? Ай Молдагазы, эмесе угуптур. Эми мен сага айтып берейин эмне болгон. Калдыр аке эсин жыйып Молдагазыга чындыкты айтып берүүнү чечти. Эми жумурай журтка баары белгилүү болуп атса, сага баарын айтпасам болбойт. Молдагазы Калдар акени жалдырап карап калды. Аба, сиз эмне билдиңиз беле Алмаздын тирүү экенин? Ооба билгем, угуптур эми, башынан айтып берейин. Калдар аке Молдагазыга баарын айтып берди шашпай. Аба, сиз ушунун баарын билип туруп мага деле айтып койсоңуз болмок. Мен Алмазды эстеген сайын Куран окучумун да. Молдагазы жаш баладай таарынды. Ай Молдагазы, Алмаздын башында ошончо түйшүк турса, мен кантип айтат элем? Ал түгүл бир тууганына да айткан жокмун муну. Ал байкуш деле агасын ушул кезге чейин жоктоп жүрөт. Алмаз жакында эле келип кеткен бул жака. Иши өтө оорлошуп баратканын айткан. Бирок ушинтип кайра торго түшүп калганын карабайсыңбы? Калдар акенин каңырыгы түтөп кейиди. Аба, болуптур, мен түшүндүм. Бирок Алмазды Сабырбекти өлтүрүүгө аракет кылган деп да күнөөлөп атышыптыр го. Мен таңзаарынан Өздөгү айылга барып келдим. Ал Сабырбек мууну өлөмдө өлүп кала жаздап аз жерден калыптыр. Азыр райондо ооруканада экен. Ал эшек аябай көп ичип калган кийинки кезде. Аракка угуп айнып калса керек ал шүмшүк. Ай Молдагазы, сен ага эмнеге бардың? Аба, мен аны эркек болсоң сотко барып, Алмазга жалган жалаа жаптырып, кестирип ийгениңди мойнуңа ал дейин дегем. Аго кой, ошо да болмок беле, ал кантип аны мойнуна алсын? Аба, эгерде биз Алмаз жалган жалаа менен түрмөгө отурганын илдесек, ал мыйзамсыз соттолгон болот экен. Мыйзамсыз соттолгондон кийин аны азыр түрмөдөн качкан үчүн да соттогонго эч кимдин акысы жок болот дешет. Түрмөнүн начальнигин өлтүрдү дегени деле жалган. Алмаз киши өлтүрбөйт. Айылда элдин көбү эле Алмаз тарапта болуп атышат. Молдагазы, элдин көбү Алмаз тарапта болгону жакшы экен. Бирок сен кабатыр болбо. Баягы сен жаздырган кассета бекем жерде сакталуу. Акыры кереги тийип калабы деп сактап койгонбуз. Мына кереги тийчү убак келди. Ой аба, анда сон болгон тура. Молдагазы сүйүнгөнүнөн ойдолоп жиберди. Айба Молдагазы, андан көрө сен экөөбүз эми сот болоордо шаарга барышыбыз керек. Ошол сотто баардыгын айтып беришибиз керек. Макул аба, мен кантип барбай коеюн, мен сөзсүз барам. А бирок бизди сотко киргизеби? Эмнеге киргизбейт? Биз Алмаздын жакындары болуп киребиз. Бирок сот качан болоорун тактап билишибиз керек. Сен баягы Максат жээниме чал. Ал прокуратурада иштебей калган не багыле. Аны да жеп коюшпадыбы? Бирок сот качан болоорун билип бере алар. Андан көрө сен айылга түшүп, почтага бар да ошол Максатка чал. Калдар аке тура калып, жүктүн астынан бир тилим кагаз алып чыкты. Мына анын телефону. Болуптур аба, мен бараарым менен чалам. Ал деле балким көрдү телевизордон Алмазды. Бар эмесе, эртерээк билип берсин сот качан болоорун, кечигип калбайлы. Калдар аке калдаңдап Молдагазыны тышка узатып чыкты. Арсар балдарын кайдан издээрин билбей таптакыр айласы кетти. Соня кайда кетиши мүмкүн? Балким бир жиги билинип калабы деп Сонянын мурунку жакшы мамиледе болгон таанышы Айганыштыкына барды. Буга балдар жөнүндө эч нерсе айтпай эле коеюн деп чечти. Эже, кандайсыз? Жакшы жүрөсүзбү? Эже, мен Соняны издеп жүрөм. Сизге келген жокпу? Соняныбы? Ал эмне болду? Жок, мага келген жок. Канча күн болду жоголгону? Эже, ал бир топ күндөн бери жок. Мага эч нерсе айткан эмес. Мен үйүнө барсам жок экен. Кошуналары да көрбөптүр аны бир топ күндөн бери. Кокуй, ал эмне болгон? Эже,
Соня кайда кетип калышы мүмкүн. Төркүнүнө дейги барбайт болуш керек. Мен аны канча жолу барып кел десем барбай койгон. Эми деле бара койбос. Ал эмне антип жоголуп атат? Сен милицияга, больницаларга, моргторго бардыңбы? Эмне? Моргко дейсизби? Моргко эмнеге барам? Арсар ичиркенип алды. Ким билет ай, негизи жоголгон адамдарды ошол жактан да караштырышат экен го, деди Айганыш. Кудай анын бетин ары кылсын. Сиз деле анын кайда барышы мүмкүн экенин билбей турбайсызбы анда? Билбейм чын эле. Соня чынында менден башка эч кимге деле барчу эмес. Кийин сен менен жакшы болуп калгандан кийин мага деле келбей калган. Болуп туранда. Балким бир нерсе билинип калабы деп келдим эле. Болуп туранда мен кетейин. Арсар, сен көп кейбечи. Ал балким дагы бир дос таап алса керек. Аман эле болуш керек. Келет да бир күнү. Кээде ичип да койчу эмес беле. Андай да бар болчу. Эгерде сизге келип калса, дарегин таштап кетсинчи. Мен кайра да келем табылбаса. Макул Арсар, мен айтам ага. Балким ал ичип алып бир жерде жүрсө, эсине келгенде үйүнө деле барар. Макул, жакшы туруңуз анда. Арсар коштошуп тышка чыкты. Жоолугун салынып, кара көз айнегин кийди. Эми кайда барам? Башы оогон жакка кете берди. Кечинде батирине келип, кол сумкасын ыргытып жиберип, диванга күп этип кулады. Эч нерсе жөнүндө ойлогусу келбей жата берди. Бир маалда туруп, эскилиги жеткен телевизорду иштетти. Ушуну коюп койгонуна да рахмат. Башка батирлеринде ушундай эскиси да жок. Элдин баары эле шаарга баш бааналап калганбы? Жашы деле, жаш эмеси деле шаарда жүрүшөт. Батирлер да улам кымбаттап атат. Батирлерди да баттан эле чампалап салып киши киргизип атышат. Түгүл полу жок. Картон төшөп коюп эле жашап атышат кээ бирлери. Мен тайжем берген үйүм болбосо, ушинтип жүрмөкмүн да батирден батирге көчүп. Эч нерсе кылгысы келбей, ойлору да ээн баштанып, телевизорду тиктеп отура берди Арсар. Бир маалда телевизордон Алмаздын сүрөтүн көрүп, бетине бирөө муз чачып жибергендей эсине келди. Апей, эмне дейт? Акматов Алмаз адам өмүрүнө кол салуу беренеси менен 6 жылга эркинен ажыратылган. Бирок жаза мөөнөтү бүтө электе түрмөдөн качып, кийин атын өзгөртүп, Акматов Аскар деген ат менен жашап жүргөн. Акматов Алмаз түрмөнүн начальнигинин өлүмүнө да шектелүүдө. Учурда Акматовдун иши боюнча тергөө аяктап калды. Бул чуулгандуу иш боюнча сот отуруму жакынкы күндөрдө башталат, деп салды диктор. Арсар көргөн көзүнө, уккан кулагына ишенбей, дендароо болуп далайга отурду. Демек, Алмаздын фирмасын тартып алышып, өзүн кайра отургузуп коюшкан тура. Кимдер кылды муну? Албетте, Капаровдун шайкасы. Булар эмне деген адамдар деги. Биз канткенде биротоло кутулабыз булардан. Алмаз камакта болсо, балдар менен Соня эмне болду? Соня кайда алып кетти балдарды? Мен аларды таба аламбы? Демек, Алмазды кайрадан менин күнөөм үчүн соттогон атышабы? Баардыгы ошондон башталган. Мен ошол кылыкты кылбаганымда Алмаз мынча мен үчүн азап тартмак эмес. Эмнеге мен ошондо Сабырбекке тийип албай, шаарга кетип калган жокмун? Күнөөнүн башы менде да. Эми кандай кылам? Арсар бетин басып ыйлап жиберди. Бирок дароо эле басылып, өзүн колго алды. Болду эми, ыйдан пайда жок. Бул иштин башын мен баштагам, аягында мен бүтүрүшүм керек. Булар менен өлбөгөн жерде калышам эми. Мен сотко барам. Сотто болгон чындыкты айтып, кылгандарымды мойнума алып, Алмазды сактап калышым керек. Эгерде мен мурунку сотто эле ушинткенимде, Алмаз түрмөгө отурмак эмес. Айжан да өлмөк эмес. Балдар да жетим калмак эмес. Балким Алмаз менен Айжан бактылуу болушмак. А мен болсом эмгиче түрмөдөн чыгып калмакмын балким.
бардыгы үчүн жооп бере турган мезгил келди окшойт. Кечир мени Айжан. Сага берген антымды акырына чейин аткара албай калдым. Балдарыңды жоготтум. Эми болсо өзүм да түрмөгө отурушум керек. Башка арга жок. Балдарды Алмаз бошонсо ошол багат. Болбосо Соня багар. Бирок эми да мен кылганымдан баш тартып, ордума Алмаздын отурушуна жол бере албайм. Кечир мени алтыным Айжан. Мен чарчадым. Булар 7 баштуу желмогуздарда экен чын эле. Бирөө өлсө ордуна 6 пайда болот экен. Мен Алмазды сактап калбасам, тынч жашай албайм. Арсар кайрадан булкулдап жиберди. Бул жолу өзүн токтотпой бугу чыккыча ыйлады. Паша менен Нургазы туткундарын Пашанын үйүнө алып келишти. Нургазы, сен буларды кайтарып тур. Тигинин колун бошотпо. Ал эмнеге жөндөмдүү ким билет? Мен бир адамга кезигип келишим керек болуп атат. Этият бол. Мен тез келгенге аракет кылам, деп чыгып кетти. Тышка чыгаар менен Степановго чалды. Егор Иванович, саламатсызбы? Паша, саламатчылык, тынччылыкпы? Егор Иванович, мен Бишкектемин. Арсарды камаган адамды таптым. Паша, сен эмнеге Бишкектесиң? Ал кишини кантип таптың? Егор Иванович, мен баарын кезиккенде айтып берейин, азыр убакыт жок. Арсар көрсө качып кеткен экен. Анын ордуна башка Арсарга окшош кызды кармап отурушуптур. Алмазга билдириш керек муну тезирээк. Андай болсо абдан жакшы болгон экен. Мен дароо билдирүү жиберем. Анда биз ишти баштай берсек болот экен да. Ооба, Егор Иванович, баштаганда да дароо башташ керек. Паша, мен да Бишкектемин, кезгели. Мейманканага кел. Степанов даректи айтаар менен телефонду өчүрүп салды. Сон болгон тура. Паша такси кармады да машинасын таштаган жерге жөнөдү. Асейин Муратович айласын таппай калды. Ринат жоголду. Бул Алмаздын адамдарынын кылганы экенин жакшы түшүндү. Прокурорду тез кел деп чакырды. Иш чатак, сотту тезирээк өткөрүш керек, деди дароо эле. Асейин Муратович, ансыз деле сот болоруна аз калды. Аз калганын билем, бирок сот эртеңден калбай болушу керек. Эгерде андай болбосо баарыбыздын башыбыз кетет. Эмне болуп кетти анчалык? Болгон үчүн айтып атам да. Тигилер Ринатты уурдап кетишти. Анын дайыны жок эртеден бери. Телефону өчүк, үйүндө, эч жерде жок. Жер жуткандай жоголду. Мага баратам деп чалган ошол бойдон жок болду. А балким башка бир нерсе болгон болсочу? Эй, сен түшүнүп атасыңбы эмне дегениңди? Асейин Муратович прокурорду жутуп жибере жаздады. Биз анда оозду ачып отура берелиби? Арсар биздин колдон кеткенин билсе, Алмаз механизмин иштетет. Ошондо көрөбүз көргүлүктү. Асейин Муратович, мен түшүндүм баарын. Прокурордун өңү озоруп чыкты. Бол тез, судьяга жөнө. Түнү менен иштесеңер да сотто эртең олтургула. Жашагыңар келсе тез кыймылдагыла. А балким Алмазды СИЗОдон эле. Прокурор оюнун аягын айтуудан коркуп аптыгып калды. Эй келесо, тигилер анын СИЗОдон өлгөнүн билишсе дароо ишке киришет. Силер ага ким? Кантип кабар жеткирип атканын да аныктай алган жоксуңарга ушуга чейин. Ал азыр Арсар үчүн гана отурат. Болбосо терибизди тетирисинен сыйырмагычак эле. Кандай түшүнбөгөн акмаксың сен, я? Асейин Муратович бакырып жиберди. Кечирип коюңуз, Асейин Муратович, мен түшүндүм. Алмазды түрмөгө отургузаар менен Арсарды бошотом дегем. Бирок биз Арсарды бошотпойбуз. Бийлик колго тийгиче Алмаз тирүү болуш керек. Бирок колу буту жипсиз байлануу болуш керек. Аны байлап турган жип Арсар. Ринат жок, биз ага Арсарды көрсөтө албайбыз. Ошондуктан сот эртең болушу керек. Андан ары жагын көрө жатабыз. Аңгыча бийлик колго тийип калгысы бардыр. Бийлик колго тийгенден кийин Алмаздын кереги жок болуп калат. Ген прокурор болом десең, эртеңден калбай сотто өткөр. Болду, жөнө.
жарайт Асейин Муратович. Прокурор ордунан шак турду. Асейин Муратович тетири карап отуруп калды. Иттики десе, эми баардыгын тездетиш керек. Эртеңкиге топ башчыларын чакырайын. Ишти болушунча тездетиш керек. Телефонун алып чыгып, Ринатка кайра чалды. Өчүк. Бул соо эмес. Кап, Арсарды кайсы жерде кармап атканын сурабаганымды кара. Асейин Муратович жини менен столду бир муштады. Ринатты Алмаздын адамдары кармаган болсо, Арсардын качканын деле билишти. Эгерде бул кабар Алмазга жетсе, андан аркы жагын ойлогусу да келбей, Асейин Муратовичтин өңү жууган чүпүрөктөй бозоро чыкты. Акматов, чык, деди кароол эшикти шарыктатып ачып. Эмне, мени бошотуп атасыңарбы? Алмаз шакаба чекти. Жок, эмнеге бошотмок элек, сотко барасың. Кароол Алмаздын колуна кишен салып салды. Алмаз уккан кулагына ишенбей кароолду карап калды. Акматов, эмне жалдырайсың? Бас батыраак. Эмне коркуп атасыңбы? Кароол кара күчкө бакылдап койду. Эмне сот ушунча эле бат болобу? А сен эмне бизге эркелеп ушул жерде жата бергиң келип атабы? Булар чын эле мени түрмөдөн жок кылышат го. Болбосо эмнеге мынча шашышты? Алмаз ойлорун жыйгыча. Кароол аны катуу итерип тышка чыгарды. Эшик алдында турган машинага отургузушту. Эки милиционер эки жагына отурду. Залда отурган жык-жыйма элди көргөндө Алмаз таң калды. Эмнеге мынча адам көп? Камераларын тууралап, анын кирип келатканынан өөдө тарта баштады кабарчылар. Микрофон көтөргөндөр да жүрөт. Ой, иттер десе, мени кантип соттогондорун жумурай журтка жарыя кылалы дешкен го. Мени дасыккан кылмышкер катары көрсөтүп, түрмөдөн өлүп калганда ушуну көрмөк. Түрмөдөгү душмандары өлтүрдү дегилери келген го. Залдагы тор ичине киргизип, торду кайра бекитип салышты. Ордуңардан тургула, сот келатат, деп жарыялады секретарь. Эл жапырт ордунан турду. Сот орун алган соң кайра отурушту. Процесс башталды. Максат шашылыш кабарда айтканда эле Калдар аке Молдагазыны ээрчитип, түнү менен шаарга келишкен. Аларды сот залына тоскоолсуз эле киргизишти. Калдар аке тынч ала албай Алмазды карай берди. Бир карап койсо боло. Биздин келгенибизди көрсө чыйыр алып калат беле. Башын жерге салып, ойлуу отурган Алмаз соттун эмне деп атканын уккан да жок. Сөз мамлекеттик айыптоочуга берилет. Прокурор башынан баштады. Окуяны башынан баштап айтып, Алмаздын Сауырбекти өлтүрөм деп барганын айтып, ага күбө катары Сауырбекти чакырды. Өңү кер сары тарткан Сауырбек ордунан туруп трибунага келди. Алмазды бир карап алды да сөзүн баштады. Акматов Алмаз ошол түнү мен өлтүрөйүн деп келген. Мен үйдө жалгыз болчумун. Акматов кирип келип экөөбүз уруша кеттик. Акматов мени бычак менен сайды. Мен жыгылып калдым. Анан үйдө өрттөмөкчү болуп, солярка чачып ширеңке чакты. Мен эсимди жоготуп коюп турмун. Андан аркысын билбейм, деди Сауырбек ишенимсиз күңкүлдөп. Апе кысталак, бул эмне дейт я? Калдар аке кыйкырып ордунан тура калды. Алмаз Калдар акесин көрүп жалдырап калды. Кайдан? Кантип? Сизге эмне болду? Отуруңуз, териштирүүгө тоскоол болсоңуз залдан чыгарып жиберебиз, деди прокурор бакылдап. Ай кагылайын балам, Калдар аке сотко кайрылды. Мен эми мунун баарын угуп отура албайм. Сауырбек калп айтат. Мына менде далил бар. Мунун өз оозу менен айткан сөздөрүн жаздырып алганбыз убагында. Калдар аке чөнтөгүнөн кассетаны алып чыгып, бийгирээк кармап көрсөттү баарына.
Кабарчылар дароо Калдар акени тарта башташты. Прокурордун куйкасы курушуп, эмне кылаарын билбей калды. Сот прокурорду акшырая бир карап алды. Жолдош айыптоочу, сиз бул ишке тиешеси барларды жакшылап тергедиңиз беле? Алмаз да эмне кылаарын билбей алдастап калды. Калдар акем кантип билип келген сот жөнүндө? Иштин баары бузулуп калды го. Арсар эмне болот эми? Алмаздын жүрөгү жанчылып, заманасы куурулуп кетти. Тигилер Арсарды аяп коюшпайт. Урматтуу сот, Сауырбек туура айтат. Мен ал түнү аны өлтүрөйүн деп баргам. Алмаз жандалбастап тордун ичинен кыйкырып жиберди. Сот залы бир саам дымырай түштү. Кабарчылар эстерине келип, кайрадан шакылдап иштей башташты. Алмаз балам, сен дагы эле бирөөнүн күнөөсүн мойнуңа алгың келип атат. Бирок чындыкка тике карачы. Бул иш ушинтип чубалып кете бербеби? Чындыкты айтчу балам. Калдар аке чыдамы кетип ыйлап жибере жаздады. Ата, бул чындык. Мен Сауырбекти өлтүрөйүн деп баргам ал түнү. Алмаз кыйкырып жиберди. Сөздөрүңөрдү токтоткула. Сот балкасы менен табагын бир урду. Колуна папка көтөргөн секретарга окшоп кийинген Арсар коридорго шашыла кирип келди. Сот залынын эшигин кайтарган кароолго жылмая карап: "Мен муну тезирээк берип чыгышым керек", деди. Кароол унчукпай киргизип жиберди. Залга кирип келип, сүйлөп аткан Сауырбекти тыңшап туруп калды. Калдар акенин сөзүнө ичинен ыраазы болду. Бирок Алмаздын тор ичинен кыйкырганы Арсарды эстен тандырды. Эмне деп атат бул? Кайра эле менин күнөөмдү мойнуна алгысы келип атат го. Жок Алмаз, болду эми. Ар ким өз кылганын өз мойну менен тартсын. Арсар тайманбай соттун так маңдайына басып келди. Урматтуу сот, менин ушул иш боюнча айта турган маанилүү сөзүм бар, деди. Кабарчылардын, отургандардын, прокурордун, адвокаттын, Алмаздын да көңүлдөрү Арсарга бурулду. Алмаз көргөн көзүнө ишенбей ордунан тура калды. Арсар, кайдан, кантип, эмне болуп атат деги? Сиз кимсиз? Эмнеге тартипти бузуп атасыз? Күбө катары чакырылдыңыз беле? Сот бир эсе таң калып, бир эсе жинденип сурады. Урматтуу сот, мен Жайнакова Арсармын. Арсар соттун столуна паспортун коюп койду. Ошондуктан бул ишке менин түздөн түз тиешем бар. Акматовду адам өлтүрүүгө, үй өрттөөгө аракет кылган деп айыптап атасыңар. Андай болгон эмес. Сауырбекти өлтүрүүгө мен аракет кылгам. Акматов күнөөлүү эмес. Ошол түнү мен үйдү өрттөгөндө күйөөмдү өлтүрүүгө аракет кылып качып кеткем. Качып баратып сайдан Алмазга кезиктим. Ага кылгандарымды айтып берсем, ал менин күнөөмдү жеңилдетиш үчүн Сауырбекти сактап калыш керек деп ат менен чаап кеткен. Ал Сауырбекти өлтүргүсү келсе, бир шилтем менен эле өлтүрүп коймок. Алмаз Сауырбекти жонуна көтөрүп чыгып бараткан жеринен кармашкан. Өлтүргүсү келген адамды эмнеге жонуна көтөрөт эле? Ошол эле жаткан жеринен өлтүрөт эле да. Сауырбектин өмүрүнө кол салган мына менмин. Мына мени отургузгула. Бул иштин башкы күнөөкөрү менмин. Акматов болсо күнөөлүү эмес, деп кыйкырды Арсар. Жолдош прокурор, эмнеге Жайнакованы күбө катары чакырган эмессиз? Сот прокурорду тешетиктеди. Жайнакованын бул ишке күбө болуусунун кажети жок болчу. Прокурор ойдолоп жиберди. Иттики, эмне болуп атат деги? Отургандар да эч нерсеге түшүнбөй калышты. Ушул учурда Калдар аке ордунан тура калды. Айланайындар, бул келин туура айтат. Бул иш чынында эле ушундай болгон. Алмаз күнөөлүү эмес, менде да буга далил бар, мына. Калдар аке кайрадан кассетаны бийик кармап көрсөттү. Арсар артына бурулуп, трибунада турган Сауырбекти тешетиктеди. Сауырбек, сен ал күнү кызылдай мас болчусуң.
Мен сени бычак менен сайганымды да сезген жоксуң. Кантип сен ушул жерде да карандай калыпты айтып айтасың. Сенде адамдык эч нерсе калбай калыптыр го. Мен жашоомду да талкалап, жарыкка келе элек балаңды өлтүргөнүңдү да унутуп калдыңбы? О, Жексур, сени кантип жер көтөрүп жүрөт? Арсар токтоно албай бакырып жиберди. Сабырбектин өңү ого бетер бозоруп, деми оордоп чыкты. Ыйлап отурган апасын эстеди. Ансыз да эки анжа болуп турган неме бурганакка кабылган жолоочудай буйугуп калды. Арсар, колуңдан келсе кечирмеди, деди Сабырбек көзүнө жашы кылгырып. Урматтуу сот, мен айткандарымды кайралам. Мен калп айттым. Бардыгы Арсар айткандай болгон. Мен ал күнү мас болчумун. Мен эмне болгонун таптакыр билбейм. Бирок мени милиционерлер калп айтууга мажбурлашты. Мен макул болдум. Мен тажадым баарынан. Мен отургузула калп айтканым үчүн. Сабырбек солкулдап ыйлап жиберди. Тынчтангыла. Сот балкасы менен табакты катуу какты. Жаңы ачылган жагдайларга ылайык танапис жарыялайм. Пристав, залда тартипти сактап туруңуздар, деди да сот арткы эшикке кирип кетти. Эч ким эч жакка кетпесин. Бардыгыңар ордуңарда калгыла. Тынчтыкты сактагыла, деп кыйкырды пристав. Баары кайрадан дымырап калышты. Калдыр акесин Молдагазыны дагы бир топ өзүнүн жигиттерин көрүп, Алмаз андан бетер таң калды. Булар кайдан жүрүшөт деги? Арсар кантип келди? Качып кеткенби? Же Степанов таптыбы Арсарды? Кабарчылар да сот процессинин таптакыр күтүлбөгөндөй нукка бурулуп кеткенине тамшанышып, жакшы репортаж болооруна кубанып, иштерин кылып атышты. Прокурор тыбырчылап, эми эмне болот деп ичинен тызылдады. Арсар биздин колдо эмес экени билинди. Эми эмне болот? Арткы эшик менен тышка чыгып, тамеки тартып турган сот да кандай кылаарын билбей, айласы куруп, тамекисин катуу соруп, ойлонуп калды. Ошол учурда чөнтөгүндөгү телефону чырылдады. Алло, Азамат Кайратович, саламатсызбы? Саламатчылык, бул ким болду экен? Мен Болоттен Тимишевич, таанысыз да? Албетте тааныйм, саламатсызбы? Сот тамекисин ыргытып тыңшап калды. Эмесе сиз алып барып аткан иш боюнча жаңы жагдайлар ачылды. Сиз бүгүн процессти өтүрүп, Акматовду актап чыгарасыз. Ал чындыгында эле эч нерсеге күнөөлүү эмес экен. Бул иште күнөөлүүлөр башкалар. Эми ошолордун үстүнөн иш козголот, деди ген прокурор өкүм үн менен. Кандайча, мен кантип Акматовду актап чыгарам? Эмнеге? Азамат Кайратович, баары бүттү. Силердин оюн өтпөй калды. Асейин Муратович кармалды. Ошондуктан жакшылап ойлонуңуз. Эмне дейсиз? Кайсы Асейин Муратович? Сот ант корсуп, Асейин Муратовичти таптакыр тааныбаган адам болуп, суудан кургак чыккысы келди. Мен айттым го сизге, оюнуңар өтпөй калды. Төңкөрүш болбой калды. Асейин Муратович көрсөтмөлөрдү берип атат. Акматовду сот залынан актап чыгарасыз деп атам, түшүндүңүзбү? Ооба, жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу Акматовду актап чыгарам. Сот баарын түшүндү. Тайсалдоонун пайдасы жок экенин да түшүндү. Ансыз деле жагдай Акматов тарапка ооп баратат иттик десе. Ошентиңиз, сиз баарын түшүнүп атасыз го дейм. Эгерде ишти акыйкат чечсеңиз, өзүңүздүн да күнөөңүз жеңилдейт. Асейин Муратович шайкасы менен чогуу кармалды. Калгандарын дагы кармайбыз. Ошондуктан анын буйругун аткарам деп убара болбоңуз. Азыр сот залына Степанов деген мырза барат. Анын колунда да Акматовдун эч күнөөлүү эмес экендигин талашсыз далилдери бар. Аларды кабыл алыңыз. Макул. Сот тамагы кептелип араң жооп берди. Өчүп калган телефонун тиктеп бир топко турду.
Степанов менен Паша сот залына кирип келишип, Степанов сотко видео материалдарды берди. Сот билинер билинбес башын ийкеп койду. Процесс кайра башталды. Баятан унчукпай отурган адвокат иштин чукул бурулганын сезип, безеленип, Алмазды чындап жактай баштады эми. Сот Алмазды актагысы келип калганын прокурор дагы даана түшүндү. Эмне себептен андай болуп атканын болжолдуу билди. Бирок ишенгиси келген жок. Баары бүттү. Ушинтип бир заматта баары башаламан болобу? Ген прокурордун креслосунун ордуна анын көз алдына түрмөдөгү тапчаны элестеди. Степанов менен Паша алып келген видеокассетаны көрүштү. Түрмөнүн начальнигин өлтүргөнүн толук мойнуна алган Көкбөрү эми кантесиңер деген сыңарда мыйыгынан жылмайып бүтүрдү сөзүн. Урматтуу сот, бул абдан чала тергелген иш болуп калды. Акматовдун түрмөнүн начальнигин өлтүрүүгө да эч кандай тиешеси жок экен. Урматтуу прокурор, бул видеодогу адамды тез арада таап, жоопко тартат го деп ойлойм. Адвокат прокурорду көзүнүн кыйыгы менен шектүү карап койду. Ой десе, дароо аркы тарапка өтүп кеткенин кара. Прокурор ичинен кыжыры келип, бирок адвокатка каршы эч нерсе дей алган жок. Соттук тергөө бат эле аяктап, сот өкүм чыгарганы кетти. Баары кайрадан демдерин ичине алып, дымырап өкүмдү күтүп калышты. Сот адаттагыдан тез эле чыкты. Өкүмдү башынан окуп, аягында Акматов Алмаз киши өлтүрүүгө шектелүү беренеси боюнча тагылган айыптоодон толук акталсын, деди Шабай сууп. Залдагылар күтүрөтө кол чаап жиберишти. Жолдош прокурор, бул иш боюнча кайра тергөө жүргүзүп, чыныгы күнөөлүүлөрдү таап, иш козгоонду тапшырам, деди сот прокурорду карап. Урматтуу сот, менин арсарга эч кандай доом жок. Иш козгобой эле коюңуздарды өтүнөм, деди Сабырбек. Бардыгы мыйзам жол менен болуш керек. Дооңуз жок болсо, арызыңызды жазып бересиз, деди прокурор Сабырбекти акшырая карап. Акматов Алмаз түрмөдөн өзү качпаганы жана түрмөнүн начальнигинин өлүмүнө эч кандай тиешеси жок экендиги далилденди. Ошондуктан урматтуу соттон бул айыптууда алып салуусун өтүнөм, деди адвокат ордунан шашылыш тура калып. Өтүнүч кабыл алынды, деди сот көңүлсүз. Процессти тезирээк бүтүрүп, бул балээден тезирээк кутулгусу келди соттун. Оюнун баары өз тагдырында болуп атты эми. Акматов Алмаздан баардык айыптоолор алынып, сот залынан бошотулсун. Акматов Алмаздын иши боюнча жүргүзүлгөн соттук процессти жабык деп жарыялайм, деди сот өкүмдүн аяк жагында. Окуп бүтүп, жонунан оор жүктү алып салгансып, жеңил үшкүрүп алды. Прокурорду көзүнүн кыйыгы менен бир карап койду. Прокурор баарын түшүндү. Мойнуна илинген кылтакты алып салгысы келгенсип, мойнун улам чулгуп, өңү гер сары тартып, соолуп калды. Соттун акыркы чечимин укканда, залдагылар жанагыдан катуу дүркүрөтө кол чаап жиберишти. Алмазды кайтарып турган кароол тордун кулпусун ачты. Калдар аке тура калып, тордон чыгып аткан Алмазды көздөй шашты. Анын артынан баары жапырт жөнөштү. Биринен сала бири Алмазды кучактап, куттуктап, далайга ошотушкан жок. Кабарчылар тынымсыз иштеп атышты. Бир гана Арсар четте турду. Сабырбек болсо Арсарды карап, андан ырайым үмүт этип турду. Ай болдугула эми. Калдар аке баарын четке түрттү. Эптеп бошонгон Алмаз Арсардын жанына келип, аны колдон алды да: "Арсар, сен кантип келдиң?" деп сурады. "Мен качып чыктым Алмаз, бирок мен балдарды жоготтум. Кечир мени",
деди да көзүнө кылгырган жашын көрсөткүсү келбей башын жерге салды. Ушул тапта Калдар эке залдагылардын баарын алдына салып акырын чыгып кетишти. Кабарчылар да мындан аркысын тартуунун кажети жок дегенсип шаймандарын алып чыгып кетишти. Бир гана Сабырбек козголгон жок. Арсар, рахмат сага. Эгерде сен качып чыкпаганыңда баары башкача болуп калмак. Балдар болсо бизде, деди Алмаз Арсардын башын көтөрүп. Эмне? Сен алып кеттиң беле аларды? Сонячы, Соня кайда? Кубанычтан Арсардын көздөрү жайнады. Соня балдар менен Москвага кетишкен. Алар коопсуз жерде. Эми баары бүттү, болду, ыйлаба, деди да Арсардын колун бекем кысты. Аларды карап турган Сабырбектин көздөрү тумандап, көкүрөгүндө араандай боштук пайда болуп, сот залынан илкий басып чыгып кетти. Алмаз, мен ишене албайтам. Арсар Алмазды жалдырай карады. Чын эле баары бүттүбү? О, Арсар, бүттү окшойт. Мен деле түш көргөндөй болуп атам. Чынында мен өлүмгө моюнсунуп калгам. Тигилер мени түрмөгө батыраак отургузуп, батыраак жок кылгылары келген. Алар сени камап отурган видеолорду көрсөтүштү мага. Мен сени алардын колунда деп, алардын айткандарынын баарына макул болдум. Эгерде сен качып кетпегениңде баары башкача болмок, деди Алмаз. Сен ошондо менин айымдан түрмөгө отуруп турсуң да кайра эле. Жок, Арсар, буга сенин эч күнөөң жок. Муну кылгандардын баары колго түштү. Эми алар баардык кылгандар үчүн жооп беришет. Сен өзүңдү эч качан күнөөлөбө, деди Алмаз. Алмаз, бирок ушул окуянын башы менден башталбады беле. Эгерде мен ошондо сени менен кете бергенде, ушунун баары болмок эмес. Кечир мени, Алмаз, деди Арсар Алмазды өтүнүчтүү карап. Арсар, бул да болсо экөөбүздүн башыбызга келген тагдыр. Сен эч нерсеге күнөөлүү эмессиң. Сен да бул жашоодон оңой эмес кордуктарды көрдүң. Ошого карабастан сен балдарды багып чоңойттуң. Турмушуңдун оордугуна шылтап, аларды таштап салсаң деле сени эч ким күнөөлөмөк эмес. Бирок сен анткен жоксуң. Сен башына салгандын баарына туруштук бердиң. Эми сенин бактылуу болууга акың бар. Алмаз, бардыгы чындап эле бүтсө, мен эми өз жолум менен кетейин. Эсентайды кийин чоңойгондо аларсың. Азыр болсо экөөнү бөлгөнгө акым жок менин. Мен Айжанга ант бергем. Балдарды бөлбөй багам деп. Арсардын көзүнөн мөлт этип жаш угулады. Арсар, сен эмне деп атасың? Эмне, менин сага керегим жокпу? Арсардан мындайды күтпөгөн Алмаздын жүрөгү опкоолжуп чыкты. Алмаз, сенин мага кантип керегиң жок болот? Арсардын да жүрөгү дүкүлдөп чыкты. Анан эмнеге мени таштап кеткен атасың кайра? Мен сени дагы жоготкум келбейт. Кел, экөөбүз балдарды чогуп калчы. Алмаз Арсардын көз жашын сүртүп, жаагынан сылады. Мен сени эч качан ыйлатпаганга аракет кылам. Алмаз, Капаровичтин артында тургандар ушуну менен эле бүтүп калат дейсиңби? Эгерде дагы бирөөлөр чыксачы? Арсар, сен туура айттың. Алар эч качан бүтүп калбайт. Ошондуктан биз баарыбыз чогуу болушубуз керек. Биздин жашообузда дагы далай күтүлбөгөн окуялар болушу мүмкүн. Мен кечээ эле ажал менен беттешип турдум эле. Бүгүн болсо бакыттан башым айланып турат. Канчалаган жылдардан бери көксөгөнүмдүн баарына бир күндө жеттим. Өз атымды алдым, сени таптым. Жакындарымдын баары мени колдоп келишти. Душмандарым тобу менен колго түштү. Менин канаттарым күүлөнүп, болуп көрбөгөндөй күчкө толду. Мен күрөшкө, силерди коргоого даярмын. Бирок сен мен тарапта болсоң, сен жанымда болсоң, мен мындан да 1000 эсе кудуреттүү болом. 1000 эсе күчтүү болом, деди Алмаз Арсардын колун бекем кысып. Алмаз, сен чындыкты айттың. Мен ишендим сага. Андай болсо мен макулмун. Экөөбүз эми бир бололу. Балдарды чогуу багалы.
тиги жети баштуу желмогуздарга бирге каршы туралы. Мен дайыма сен тарапта болом. Арсар Алмаздын көздөрүнө тике карап жооп берди. Анын көздөрүнөн жанган отту көрүп, Алмаздын күчүнө күч, демине дем кошулуп, бүт аалам жарык нурга бөлөндү. Арсар, алтыным, өлбөс, өчпөс махабатым мен бактылуумун, деди да Арсарды кучагына бекем кысты. Арадан 2 жыл өттү. Алмаз менен Арсар кыздуу болушту. Атын Айжан коюшту. Адегенде 1 жылча тоодо жашашты. Анан Калдар экенин кеңеши боюнча шаарга келип, тоо бүркүтү фирмасын кайра жандандырып иштеше башташты. Иши мурдагыдан да ийгиликтүү жүрө баштады. Арсар, жентек тойго чакыруучулардын тизмесин жазып бүттүңбү? Жумуштан кайткан Алмаз босогодон эле сурады. Ооба, баарын эле жаздым окшойт, деп кыйкырды Арсар ашканадан. Молдогазы абамды Москвадагыларды унуткан жоксуңбу? Жок, унуткан жокмун. Аларды кантип унутайын? Мен буйтушкам кайда кеткен? Алмаз 2 жагын элеңдей карап, кызын таппай калды. Закир атам менен атам экөө аны тышта талашып сүйрөп жүрүшөт. Көргөн жоксуңбу? Жок, тегеректе көрүнүшпөйт. Тиги парк жакка кетип калышса керек. Ал экөөнүн ырасы эрмек табылды. Айжанды мага да карматкылары жок. Алмаз, батыраак колуңду жууп келе кал. Жакшы жаңылыгым бар. Эмне болгон жакшы жаңылык? Алмаз түз эле ашканага өттү. Соня менен Мырзабек да жакында балалуу болушат экен. Чын элеби? Алмаз чын жүрөгүнөн кубанды. Ооба, Соня чалды жаңы эле. Кубанып турган Арсардын сөзүн телевизор бузду. Шашылыш билдирүү, бийликти алмаштырууну көздөгөн радикалдуу күчтөр Ак үйдү басып алышты. Президент Ак үйдөн качып чыгып кетүүгө үлгүрдү. Аянтка эл батпай кетти. Кызы угандуулукка алдырбай, үйлөрүңөрдө олуп турууңарды өтүнөбүз, деп бакылдады диктор. Болбой эле алышкан экен бийликти. Алмаз телевизордан көзүн албай отуруп калды. Алмаз, бийликти кимдер тартып алган? Арсар таң калды. Бул Жаныш деген неме Асейин Муратовичтин кишиси болчу мурун. Демек, Асейин Муратович жакында бошотулат. Ошондойбу? Арсардын жүрөгү бир булкунуп алды. Арсар, коркпо. Балким булар чынында эле элдин жашоосун оңдогулары келип бийликти алмаштырышты. Ай, ким билет, эгерде Асейин Муратовичтин адамдары болсо. Эмнеси болсо да көрө жатарбыз. Асейин Муратович эмгиче биз жөнүндө унутуп калгысы бардыр. Азыр болсо тойдун камын көрөлү, деди Алмаз ишенимдүү. Арсар Алмазды сырдуу карады. Жашоо бир көз ирмемге да токтобой улана берди. Чыгарманын аягы.